Осуrak адамдардын 3 пайдасы. Биринчиден денсаулыктун сигналы. Ичте неме болуп атат, кайсы тамак сиңип атат, кайсы тамак сиңбей калып атат. Горох жеп, анан өрүк жеп туруп бир тоолорду бир чуркап келиңер кандай өзгөчө нерселер болот сиздин организмиңизде. Айтайын дегеним экинчиси ачыктык. Ачык маанайда ачык адамдар түз кабыл алат. Кеңири кээ бир жерлерде чыгара берет. Бирок мен бул нерсени айтуудан максат тамаша иретинде баштадым. Адеп, ахлак, кулк мүнөз деген нерселер бар. Этика, эстетика, дасторкондун алдында, элдердин алдында, общественный жерлерде чыгарганга болбойт. Кысып туруп чыгарыш керек, чыгарсаң да. Без звук режим бар го. Телефонду без звукка салып коебуз го, туурабы? Баягы самолетко коюп коебуз. Ошондой режимде чыгарыш керек. Коомдук жерлерде, сактаныш керек демекчимин. Ал эми үчүнчү тамаша иретинде достордун алдында, жакындардын алдында, келинчегиңин алдында же келинчегиң сенин алдында чыгарып коюш албетте тамаша иретинде кетет. Бул серьезно кабыл алыштын кереги жок. Кээде билбей. Любой адам чыгарат, любой адам осурат. Муну моюнга алыш керек. Ким болбосун. Ал жогоруда же ылдыйдагы адам айырмасы жок. Кыла турган адам бул. Адамдар бүт бардыгы орган жактан бирдей жаратылганбыз. Айтайын дегеним эмне? Мекендешим. Ушул нерседе дагы биз тарбия алышыбыз керек. Ушул нерседе, ушул багытта дагы балабызга тарбия беришибиз керек болам. Дасторкондун алдында мындай кылбагын. Коомдук жерге чыгасың, эртең бияка барасың, бияка барасың. Муну неге айтып атам мен, мекендештерим? Бир жерде конок болуп калдык. Тажикстандык бир тууганыбыз. Мен Тажикстандык казанда бир өзгөчө тамак кылып берем, дымдама кылып берем деди дагы. Дымдамасын бышкан өтө күттүк. 2 сааттай күттүк окшойт. Дымдама жейсем өзгөчө тамак экен бул деп Тажикстандын табактарына алып келип койду дагы. Коюшу менен таңылдатып 2-3 жолу чыгарып берсе десеңиз. Эми баягы тамагын жейбизби, онун жытын жытайбызбы? Ошол жерде болду. Тамагын дагы жебедик. Ал жерде турбадык дагы, ачыгын айтайын. Айтайын дегеним, эмне? Бизде адеп, ахлак, курк мүнөз биринчи орунда туруш керек. Кээ бирөөлөр какырышка, түкүрүшкө адамдардын алдында уялбайт. Уят нерсе бул, мекендештерим. Сактанышыбыз керек. Бизде кулк мүнөз, адеп, ахлак биринчи орунда болуш керек. Эркекти жыныстык жактан бука кыла турган, жылкы ат кыла турган 3 азык. Биринчиден бал. Бал любой жактан адамга пайдасы бар, өзгөчө жыныстык жакка дагы. Эгер балга сухофруктуну кошуп жей турган болсоңуз, бул медицинада дагы, башка жерде да айтылган тема, аталарыбыз кылып келген тема, эмне? Жыныстык жактан өтө күчтүү болосуз. Ал эми экинчиден белокко бай. Баягы магний, балык, андан кийин туура тамактануунун системасына кирген бардык жашылчалар, мөмө жемиш, ушуларды көбүрөөк жегенге аракет кылышыбыз керек. Үчүнчүдөн спортзал машыгуу, мекендештерим. Кымызды ичишти эч качан токтотпоңуз. Мына бээлердин кымызын, бээлердин казы картасын, эт маселесин басым жасашыбыз керек. Эт жегенде майга чалапыла куруу эмес, кайнатып бышырылганда көп пайдасы бар. Кайнап бышырылыш керек же бууга бышыш керек. Ошо эт өзүнүн таасирин, пайдасын сактап калат да. Бышырганда пайда көп. Бышырганда система көп, бышырганда таасир көп. Ошондуктан көп витаминдерин сактап калыш эрежелери менен чогуу кылышыбыз керек. Эркек киши күчтүү болуш үчүн физический жактан ар дайым кыймылда болуш керек. Не кылбаңыз, физический жактан кыймылда болбосоңуз, сиз балсыз боло бересиз. Бүгүн курсак чыгып кеткен, аягы чыгып кеткен, биягы чыгып кеткен, анан албетте жыныстык жактан алсыз болосуз. Күчтүү болоюн десеңиз, спорт залга чыгыңыз. Күн сайын 60 мүнөт жок дегенде басыңыз, мисалы үчүн тренировка кылыңыз, жеңил. Спорттун эң жеңил түрүн өзүңүзгө тандаңыз, ошону эч качан таштабаңыз. Ошол сизди күчтүү кылат. Эрим адвокат сотту кырктырып коюптур, алиментти бербей койду. Эмне үчүн ажеке? Аялдар турмушка чыгат, эрлер каалагандай жашайт, каалагандай измена кылат, анан бала маселеси, үй-жай маселеси, бетон дараң тургуздум, эрим бир тыйын жардам берген жок дейт да. Ушундай ажырашкандар көп, бирок жоопкерчилик көп учурда аялдын башында калып кеткен учурлар чындыгында көп азыр. Эркек катындын ишин кылбаш керек. Үйлөндүңбү? Бала чака сенденби? Сен багышың керек, өмүргө карашың керек. Ажырашып кеттим, кутулдум деген эмес. Бул дүйнөдө хорошо, адвокат болушуң мүмкүн, юрист болушуң мүмкүн, мыйзамда мындай кыла беришиң мүмкүн, бирок негизги маселе арактын дагы, кичине арактын дагы чечими бар да. Ал учурда кечигип калба. Чечимге кечигип калба. Бул дарыянын кооздугун караң. Оны адамдар көрсөтсөң, оны адамдар караңыздар. Ал жак тегиз жол, адам көп жүрүп атат. Аттар менен жүрсө болот. Анан бирок
Биз кетип аткан жол мына көрсөтсөң, таш, мына өзү да караң басып атат. Таш бүт мындай туура эмес жолдор. Айтайын дегеним эмне? Чимелини үйдөн бир таш алыңыз дагы чимелини алдыга коюңуз, ташты айланып өтөт. Дагы коюң, дагы айланат. Дагы коюң, дагы айланат. Кыскасы жол табат да алдынан үстүнө, аркасынан алдан. Кумурскачалык жокпузбу, чимеличелик жокпузбу? Бүгүн бир иш кылсаң окшобой калды, болду, жиштирам. Дордойго барат, наски сатып көрөт, окшобосо болду, бизнесмен үчүн эмес экен. Турса сатып көр. Мисалы үчүн, майка сатып көр, кийим, костюм сатып көр, любой нерсе сатып көр. Биздикилер бир менен чектелип калат да, жок чектелбе. Жолуңда, конечно, тосуктар болот. Эркек киши чыдаш керек. Эркек ошон үчүн эркек. Чыдаң, чыдашыңыз керек. Не болбосун чыдаң. Жеңишиңиз керек. Игилик просто так келип калбайт да. Европага чыгың, бүт кыйын адистер ошол жакта. Америкага барың, эң кыйын адистер ошол жакта. Эң лучшинин лучший болбосоң, жакта сиз аны таба албайсыз. Эмне үчүн? Себеби аякта любой кесиптин эң кыйындары бар да. Кайсы кесипке кирбеңиз, ал жакта эң кыйындары. Ошон үчүн эң күчтүүсү болушуңуз керек, же жакта жок болуп кетесиз да. Айтайын дегеним, күчтүү өнүккөн өлкө болушубуз үчүн биз күчтүү болушубуз керек ар тараптуу. Өзгөчө эркектер күчтүү болушубуз керек. Биз себеби сырттан нан таап келе турган адамдар албетте кыйын болушубуз керек. Эң рахат жашоо ушул малдардыкыда карасаңыз жатышты. Дарыя, суу кенен, жегени алдыда, жебегени аркасыда деген ушул да. Малдар кайф кылып, рахат алып жатат. Жашоодо өзү малдар кайф кылып жашайт окшойт бул жашоодо. Акылдуулар көп, таквалар көп, ыймандуулар көп. Көп учурда алар кыйналып калат. Ушу малга окшогондор эле жыргап жата берет. Да. Баягы бирдеке эрежеге туура келип калат бул. Дарьяда 3 витамин бар. А, Б, В. Б'сынан баштасак, турушу витамин. İçindeki balıgıdan başlayıp buna kırpıtırsın. Daryanın karşısında prem çok üstünde oturamazdı. Bu vitaminin bardıq şu daryanın altında, özgöçe tozalada. Ha? Alemi bu vitamini Bismillah degeninizde de oylanmasdan durup gele turgan jeriniz bu daryanın jeği. Daryanın jeği en azında stres depresiya jogolot da içinizdeki oylar jogolot. A vitamini Allah tezkere sartayın. Allah bilgeni yürümezse bu kerimet, bu mucizanı koyup başka ne de istiyor. Özünü dönüyorsanız, arasanız, anday kadar kerimet. Kendeşlerim bu toğlarını karağızlar, caylıları karağızlar, bu kovuzluk karağızlar. Bardıq nerse var, bolğanı siz yoksuz da. Bardıq nerse değiştirip gelip mesal köpüngler. Bir жағынан çıgarat da mesela işte. Je Balisa'dan, je Todo. Anda onu özün kılmasın. Mekendeşim. Uşunday mekendeşlerim tamam kılıp yatkan uçurda bismillah der. Daryaga sutanıp, Firuzun batırgan tamaga sutanıp. Albatta ayıldın damı şarda bu dumakta. Biz oylap жатқан жашоо балким тоонун аркы жагындаdır. Balki mına beylerinin arka jagındadır. Oşon üçün sapar kıl, bir yerde otura berbe. Bir yerde oturgan adam жалкоолошот. Oyuna, pikirine jaman pikirler gelet. Eң azında просто так basıp kete berişin gerek da. Erkek kişi uyda oturbaş gerek. Kana jol bergile. Ha maladesler. Жаңы тулуп тур. Kim aytты, айылда сүйүү махаббат жок деп. Биякта гүлдөр бесплатный. Шарда bir букетти 3000, 4000, 5000 $100 аласың. Биякта гүлдөр бесплатный, а? Жүрөктөр бесплатный, таза аба бесплатный. Ачык асман кафелери бүт бардык жерде да. Ошон үчүн айылда сүйүү жок дебеңиздер. Сүйүү айылдан башталган негизи. Балаңыз томпок, еттүү, сүттүү, сонун болуп, семиз болуп, томпошка болуп, красавчик, красавица болуп чоңойсун десеңиз, 3 нерсени бербеңиз. Биринчиден сосиска, колбаса. Бала жакшы көргөн нерсе сосиска, колбаса бүгүн көп жейилет, бирок билесизби, ал арыктатат, ал оору чакырат, баланы кыйнайт. Неге балам себепсиз температура сууда ичсе, температура сонун жерде жашаса, ыстык жер, сонун кийим, неге ооруй берет десеңиз, ушу жеген нерсесине караңыз. Адамда 90% бүгүн жеген
ичкен маселесине байланыштуу болуп калдым экендешим. Ал эми экинчи бербешиңиз керек болгон чипси бербеңиз. Үчүнчү бербешиңиз керек болгон таттуу суулар бүгүн 100% натурал сок деп шаптоолун чоң кылып персиктин сүрөтүн тартып коет. 10% табигый болбой калды мекендештерим. Кытайдын химикаты бүгүн тыгылып калды. Бүгүн иш кылгандар өзүңөр айтсаңар, дыйкандар өзүңүздөр айтсаңыздар, бүгүн гиляс көчөтүгө мисалы канча жолу химикат дарыларды себесиздер. Мисалы ачык болушубуз керек да турабы? Дарыз эккендер өзүңөр айткылачы. Дарызга бышканга чейин канча химикат дары себесиңер? Мисалы үчүн, эми ошол нерселер ошончо химикат болуп атса, Кытайдан туз кирип келип аткан нерселерден эмнени күтөбүз биз? Мага баягы мультфильмдеги атыбыз ушуну таап келдик. Анан бир бул жерде дарактан болгон скамейка. Ошентип отуруп сүйлөшө бересиз. Балким ата-энеңиз алып келесиз, балким жакындарыңызды, кыскасы алып келиң. Өзүңүз көбөң. Конокко негизи жалгыз барыш, же бир жерге жалгыз барыш адептен эмес. Шерик менен барыш керек. Саякатка, конокко достор чакырса, кыскасы жалгыз барбаган жакшы. Бирөөнү шерик кылып барган эң жакшы. Oh